Ассаламу алейкум, замандаштар. Баягы рубрика суроолорго жооп. Бул сапар түшкөн суроолордун арасынан мен да ооруп чыктым. Ковидтен окшойт. Ошол учурда бир айдан бери шалдырап алсыз болуп атам. Эмне кылсам болот? Биз айтып кетип атабыз, ушу пост-ковид. Мындайча айтканда, ковид менен ооруган синдромдордун ичинде уйкусу жок болуп калат, жүрөгү кыса берет, ооруйт, жанагындай жөтөлү кетпейт, ошо сыяктуу жанагындай шалдырап алсыз болуп калган ушундай синдром бузуп атканын көрүп атабыз. Көп окумуштуулардын изилдөөсүндө жана өзүмдүн да көз карашым изилдөө менен мен өзүм төмөнкүнү байкадым. Бул адам бул оору менен психикалык жабыркайт. Мындайча айтканда, психикалык өзүн өзгөртпөсө, бул шалдыроо көпкө чейин узаганы байкалат. Кандай нерселерден өттү адам? Эң башынан эле стресс, оору келатат, өлүп аткан экен, жыгылып калып аткан экен, ал кайра кайталанып келет экен. Бул ушундай стресс бүгүнкү күнү бизди каптаганда адам аралашып, өзү да ооруп чыгып кыйналып, андан тышкары жакындарын жоготуп, кайсы бир жакындары жоголсо аны өзү күнөөлөп. Бул психикада жанагындай аралашканда, эгерде жанагындай клиникаларга барып калса, тегерегинде жанаң врачтар, жанагындай кийингендер, онтоп аткандар, өлүп аткандарды көрүп, мына түрмөдө жаткандай бүгүн психикалык жабыркагандарды көрүп атабыз. Буга дагы бир далил. Мен жыт билбей калып атам, жана даамды сезбей атам. Медицина көз караш менен айтканда, даам сезүү, жыт сезүү бул баягы борбордук нерв системасына байланышкан. Тамак же жыт барып, башка барат, баштан иштетилип туруп, кайра келип, бул ушул сезим нервке байланыштуу болгондуктан, мынакей бул ковид деген жанагындай вирус бул адамдын нерв системасында жаралантып зыян кылып атканын байкадык. Эми эмне кылыш керек? Менин сунушум жанагы айтып аткандай психикалык перезагрузка деп коет. Өзүн адам өзгөртүш керек. Мүмкүнчүлүгүн бийик коюш керек. Жанагындай өзүн эмоционалдуу, мен күнөөлүүмүн, меники болбойт окшойт деген нерсени ташташ керек. Адам өзүн күрөшүп туруп, бул өзүм гана ушул ооруду жеңем деген ойду бекем жүрөккө сактап туруп, күрөшүү. Көбүнчө көбүрөөк азилдешип, башкалар менен азилдешип, бир туугандар менен жакшы мамилени узартыш. Өзү жаратылышка көбүрөөк аралашып, жаратылыш менен болуш. Өзүн физикалык жанагындай күч, нагрузка, дем алыш, жанагындай өзүн күч көбөйтө турган жанагындай машыгууларды жасаш. Эң негизги жанагындай соцсети дегенден алыс болуп, жаман эмоцияга алып келе турган нерселерди таштап, дегеле Фейсбукка кирбегиле. Мен айтат элем, жаштарды кимдеби Фейсбуктан алып, жанагындай жаман эмоцияны өзүнө көбөйтүп, каяктагы өлүп атат экен, минтип аткан, жыгылып атат экен, кырылып атат экен, кайра келет экен ойлор, анан ар ким адамдын кандайдыр мындай кылат экен, андай ар бир нерсеге эле өзүнчө чуркай берип, мына өзүбүздү ушундай абалга алып келип атабыз. Эң негизги Аллах Таалага биз гана жалгыз өзүнө таянып, ага шүгүр айтып, өзүбүз аракет кылып, өзүбүздү өзгөртүшүбүз керек. Жанагындай жакшы эмоция менен жүрөгүбүздү толтуруу, сүйүү, жакшы көрүү, жардам берүү, сабырдык кылуу деген жакшы дарылар менен дарылануу. Оорубагыла, аман эсен болгула. Ассаламу алейкум.